экен. Базаркоргон районунун тургуну Майрам Нуркулова жыл сайын ушул мезгилде токой аралап кыздары менен жаңгак терчү. Арстамбап ата токой чарбасынан ижарага алган 200 түптөй жаңгагынан 500 килограммдан 1 тоннага чейин түшүм алчу. Быйыл жаңгактардын бүчүрүн үшүк алып, үй бүлө кирешеден куру калды. Быйыл ушул мезгилсиз кар жаап койгонуна байланыштуу ушул жаңгагыбыз болбой калды. Биз эми тоодо жашайбыз, биздин негизги кирешелерибиздин бири жаңгак болчу эле. Жаңгагыбыз быйыл болбой калды эми. Арстамбап ата токой чарбасында жаңгак токойду ижарага алгандардын саны 1400дөн ашат. Бирок алар ижара акысын кандай учур болбосун төлөөгө аргасыз. Анткени келишим түшүмдүүлүккө карап түзүлгөн эмес. Бизде эң белгилүү болгондой Арстамбап ата токой чарбасы жаңгак токой менен дүйнө жүзүнө белгилүү. Бизде азыркы күндө 3200 гектар жаңгак токой бар. Ал жаңгак токою Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдагы 10 октябрдагы 192-токтом негизинде ижарачыларга жергиликтүү элге ижарага берилген. 1419 ижарачы менен келишим түзүлгөн азыркы күндө. Жаңгактардын түшүм бербей калуусу токойчуларды да бир топ түйшүккө салат. Анткени жыл сайын ижарачылардан урук катары сапаттуу жаңгактарды алып, көчөт даярдалат. Быйыл түшүм болбогондуктан урукта алынбай калды. 2019-20 жылга план тапшырманын негизинде 30 гектар айылга жаңгак көчөтүн отургузганбыз. А питомникке 1 гектар 10 соток жерге көчөтканага көчөт уруктарын сепкенбиз. Токой уруктарын. Жаңгак жок, эми аракет кылабыз эгишке. Адистер жазында жааган кардан облус аймагындагы бардык жаңгак токойлору жабыркап, түшүм болбой калганын айтышууда. Белгилей кетсек, жаңгак токойлордун эң ириси Базаркоргон районундагы Арстамбап ата токой чарбасы. Анда 3200 гектар жерин жаңгак токою ээлейт. Анан ошол элибиздин жергиликтүү элибиздин күнүмдүк турмуш тиричилиги ошол жаңгак токойлорго байланып калган жери бар. Эгер Кыргыз Республикабыз боюнча 54 токой чарба болсо, ошонун 27 биздин облустта болгон. Кийин токой чарбаларды ирилештирип, азыр мына 21 токой чарба бар. Мына ошол аймакта биздин калкыбыздын 200 миңге чукул калкыбыз жашайт. Жалал Абад облусунда жалпы 21 токой чарба бар. Ал эми жаңгак токойлордун жалпы аянты 38862 гектар болсо, анын 15517 гектары 2171 токой пайдалануучуга ижарага берилген. Алардан ушул жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин 3.200.000 ижара акы өндүрүлгөн. Кошумчалай кетсек, быйыл жаңгактар түшүм бербей, базарда жаңгак маңызынын 1 килограмм баасы 500 сомдон сатылууда. Гүлбисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.